Кадырман теле көрүп жатканыңыз Таңкы регион көрсөтүүсү. Албетте биринчи мейманыбыз дагы өзгөчө мейманыбыз болду десек жаңылышпайбыз. Экинчи мейманыбыз дагы биздин төрүбүздөн орун алып калган чагым. Албетте ким деп турсаңыздар, азыр болсо кыргызды чындыгын айтканда тойсуз элестетүүгө мүмкүн эмес. Ар бир үйдө той болсун, ошол тойдо өзгөчө белектерди жасап, биздин дасторконубузда турган өзгөчө себеттерди даярдап келген, өзү жаш болсо дагы ишкерлик кылып, кыргыз элинин тоюна деп койсок болот, өзгөчө салым кошуп келе жаткан Эмилова Сажида айым. Ассаламу алейкум. Кутман таң. Алейкум ассалам. Кандайсыз, жакшысызбы Сажида эже? Анан биринчиден жалпы көрөрмандарга салам айтабыз. Таңкы сиздин көрөрмандарыңызга. Жалпы кыргыз элиме ассаламу алейкум. Сиздер менен көрүшүп, амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Буюрса, бүгүнкү эфир баарыбызга пайдалуу болот деп ишенем. Чоң рахмат. Маекке өтөлү эми Сажида айым. Негизи азыркы учурда аламдашы доорунда интернет дүкөндөрүнөн эле өзгөчө бир табитибизге жаккан буюм тайымдарды буйртма берип калдык. Анан эмне үчүн ушул той сферасында ушундай өзгөчө себеттерди жасайм деп эмне үчүн киришип калдыңыз? Эмне үчүн ушул себеттерге келип туш болдуңуз? Негизи мен өзүм дизайнер, эки профессиям бар. Биринчиси кол өнөрчү, бул кыргыздын колориттик унутта калып бара жаткан ушул мисалы үчүн сайма, курак деген сыяктуу ушул нерселерди кайрадан алып чыгуу боюнча кийиз иштетүү, шырдак жанагындай чий токуу деген сыяктуу ушул боюнча мен өзүм биринчи профессиям 92 лицейде Чокморов лицейинде окуганмын. Андан сырткары экинчи профессиям бул меники дизайнер, конструктор, технологмун. Бирок өзүм кол өнөрчүлүккө жакыныраак болгондуктан өзүм ошол кол өнөрчүлүк менен алектенип, негизи бул нерселерди жасоодо кол өнөрчүлүк менен иштеп отурганда мен ушунчалык өзүмдү рахат алам, аябай өзүмдү бир эркин сезем. Анан көпчүлүк айымдардай эле декретте отуруп калдым, андан кийин аябай изденип отуруп, анан Казакстанда ушул нерселердин аябай хит болуп жаткан, ушундай ооба популярный болуп, ушундай бир суроо талапка ээ болуп жатканын көрдүм дагы. Биздин Казакстан менен Кыргызстандын салттарыбыз, үрп-адатыбыз бул баарыбыздыкы окшош да бир. Анан Кыргызстанга деле алып келсем ушул нерсени жакшы болот болуш керек, Кыргызстанга деле кетет деп 2019-жылы баштап калдым. Ал убакта биздин Кыргызстанда мындай себеттер жөнүндө таптакыр түшүнүк жок болчу. Жыгачтан токулган ушундай корзиналар жаңы келип баштаган. Анан эң биринчи ошолорго окшоштуруп, сыртына материал ороп, ручкасы менен корзина жасап баштаганмын. Эми башында албетте бир аз кыйынчылыктар болду. Бунун эмне деп тоготпогондор болду. Ушунуңду күлгөндөр жөн эле койсоң болбойбу дегендер болду. Анан акырындап бирок элге сиңип, акыры суроо талапка ээ болуп, азыркы ушул учурда аябай мындай бир чоң суроо талапка ээ десем болот да. Ушулар азыр аябай. Демек 6 жыл мурун баштаптырсыз, мына кадырман теле көрүүчүлөр азыркы учурда өзгөчө популярдуулукту жаратып аткан мына кыз узатууда, келин алууда, тушоо тойдо, айтор кыргыздын баардык тоюнда мына ушундай өзгөчө себеттерди жөн эле бир баягы материал ороп барбастан өзгөчө мына себеттерге салып, жакшынакай сиздин кешиктерди, белектерди тапшырсаңыздар болот. Мына ушул кыргыздын тойлору тууралуу, кыргыздын ушундай кешиктери, себеттери тууралуу маек куруп жаткан учурубуз. Эгерде сиздердин кызыккан суроолоруңуздар болсо, биздин экран астындагы WhatsApp номерлерибизге калтырсаңыздар болот. Жана ошондой эле жөн гана каалоо тилектериңиздер болсо дагы сөзсүз түрдө биз эфирде Сажида айымга жеткирмекчибиз. Анан Сажида айым, айтсаңыз, 6 жыл болуп калыптыр сиздин ишкерликти баштап атканыңызга. Анан башында баягы күлгөндөр болду деп атасыз, айрым учурда жөн эле койчу ушуну дегендер болуп атат. Анан сөзсүз түрдө баягы үй бүлөлүү аял заты үчүн ишкерлик кылыш дагы оор чындыгында. Бул тармакта сиздин колдоочуларыңыз жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Кимдер колдойт, кимдер спонсор деген сыяктуу. Ооба, албетте. Мен негизи өзүм эле негизи баракчам той баштык. Ошол той баштык өзүнөн өзү эле той баштык болуп калган жок да. Азыр 100 миңге жакын катталуучусу бар. Эч кандай таргетсиз, рекламасыз, өзүн өзү баракча, өзүн өзү мындай кандай десем продвижение болуп азыр иштетип жатат. Эч кандай рекламасы жок эле. Мурун мен ушул той баштык үчүн иштесем, азыр той баштык мен үчүн иштеп атат деген сыяктуу эле да. Бардык
мисалы үчүн мага колдоо көрсөткөн эң биринчи эле мени ушул кол өнөрчүлүк тарапка алып келген бул ата энеме ыраазычылык билдирем. Андан кийинки койчу эмне кыласың дебестен мага жардам берип, эмне керек десем издешип, мисалы үчүн колума оң кол болуп жардам берген жолдошума ыраазычылык билдирем. Албетте кайын журтума ыраазычылык билдирем. Эгер аларды мен балдарымды карашып, сен ушунуңду жасап ал, ушул заказыңды бүтүрүп ал дебесе, мен ушул күнгө жетмек эмесмин да. Ошон үчүн баардык мени колдогон. Кайын журтуңузга, үй бүлөңүзгө, жолдошуңузга ыраазычылык билдирет экен. Анан мени өзгөчө кызыктырган, азыр мен көп эле тойлордо жүрөм, бирок тойлордогу чачыла салынып турган бир кагаздарга эле ороп коюп, жөнөкөй стилде эле болот. Анан өзгөчө сонун баягы чачыла салгыч экен деп айта алам. Анан ушул тууралуу сүйлөшсөк, канча убакыт кетет жасалуу жолдору, баалары кандай, мына жаңы стилде көрөрмандарга да кызык болуп атат болуш керек. Булардын жасалуу жолу аябай эле оңой. Болгону бизге ушул кесе турган аппарат керек, андан кийин ие турган аппарат керек. Булар эч кандай клей жок жасалат, клей жок эле, ушул ысыкта ийилет. Андан кийин болгону ушул аппарат эле керек болот. Бунун негизги баалары бул 2025-жылы чыккан, азыркы учурда жаңы вариант десек болот, чачыланын жаңы түрлөрү. Жаңы тренд кылып аттыр көрөрмандар, мына ушундай көрүп алып, эфирден көргөндөн соң жагып калат болуш керек сиздерге. Анан баасы канча турат? Баалары булардыкы 60-70 сомдон жогору кетет. Объемуна, размерине жараша баалары чоңоюп кете берет. Негизи конфет салына турган эң кичинекей варианттары атайын конфет үчүн булар 60-70 сомдон жогору башталат. Мен ойлоп атпаймынбы, бул турса эле бир 200-300 сом болуш керек депчи. Мына кадырман көрөрмандар жакын арада той бере турган болсоңуздар, жөн эле бир кагазга, баштыкчаларга конфет салып койбостон, ресторандарга жаркыратып мына ушундай стилдеги өзгөчө биздин чачылабызга той баштык деп деле атап койсок болот экен. Эжекем айтып өткөндөй, мына ушуларга өзгөчө конфеттерди салып койсоңуздар сонун көрүнөт экен. Анан ишкерлик боюнча сүйлөшөлү. Келиңиз, мисалы бул себетти алып карасак, албетте сөзсүз түрдө убакыт талап кылынат да. Бир себетти же болбосо бир буйрутманы канча убакытта жасап бүтөсүздөр? Негизи штуктап алгандар, бирди алгандар, экини алгандар бул аябай эле аз да. Бизде көбүнчө 5, 7, 9 штук деп алышат. Бир себетти жасоо үчүн бир 2 саат убакыт талап кылынат. 2 саат убакыт кетет, 5 себетти жасаш үчүн 1 күн убакыт кетет. Демек, баягы көп эмес убакытта, мисалы айрым учурда 5 себет буйрутма берип, биз 2 күндөн кийин кудага барат элек дегендер болсо дагы, күнү түнү болсо дагы бүтүрүп берет экенсиздер. Ооба. Бир эле өзүм жасабайм, жардамчыларым бар. Башында эми албетте өзүм жалгыз жасап, баарын өзүм жалгыз иштеп жүргөнмүн. Азыркы учурда командам бар, жардамчыларым бар. Ошолор менен биргеликте чогуу жасайбыз. Эми ошо жардамчы деп калдык. Командаңызда канча адамдар иштейт? Баягы жалгыз адам токой болбойт деп коет го. Башында өзүм баштадым дедиңиз, анан кийин кызматкерлерди дагы жумуш менен камсыздап атасыз да. Жеке ишкерлик кылып, же командаңыз тууралуу сүйлөшсөк. Азыр ошол себет чачылалар боюнча 4 кыз мага жардам беришет. Экөө үйүнөн жасап келет, экөө мен менен чогуу бирге иштейт. Бизде болсо WhatsApp тармагынан келген SMS кат бар экен, себет жасоону окутуп үйрөтөсүзбү деген 27 менен бүткөн абонент. Ооба, ошол 2 жылдан бери кыздарга үйрөтүп келебиз. Максатым мага окшогон, өзүн издеген, кол өнөрчүлүккө кызыккан айымдардагы жөн эле отурбастан ушул бир нерсе менен алек болуп, өз алдынча кирешеге чыгып, ушул иштеп пайда көрсө деген. Каражат таап, баягы биздин Сажы дайымга кайрылсаңыздар болот экен. Той баштык деген Инстаграмдагы баракчаңыз, ошол баракчага атсалсаңыздар, Сажы дайым тозуп алат дагы, кандай кызматташабыз, кантип байланышабыз, кантип окутуп үйрөтөт, мына ушул тууралуу кененирээк жеке баракчасы аркылуу сүйлөшсөңүздөр болот. Анан бул жакта дагы мага өзгөчө көзүмө учурап атканы мына момундай өзгөчө гүлдөр менен жаңы себеттердин ачылышын жасап атыптырсыз. Быйыл 2025-жылы мына ушулар боюнча сүйлөшсөк. Бул алдыдагы себетти жакында эле Өзбекстанга барып үйрөнүп келдим. Негизи мен себет жасоону эң биринчи бул Казакстандан үйрөнгөнмүн. Офлайндагы, онлайндагы сатып алып, башында үйрөнө албай жүргөндө ушул жакшы көзүмө көрүнгөн адамдардан эле үйрөнө калайын деп баарын аракет кылып, курстарын сатып алып, ошентип изденип жүрүп,
Анан кийин жакында Өзбекстанга дагы барып окуп келдим. Атайын Өзбекстандан ушул алдыбыздагы себетти жана башка көптөгөн мындан да башка түрлөрүн жасаганды үйрөнүп келдим. Азыр эми бул жака алып келгенге бир эле ушуга мүмкүнчүлүк болду. Негизи мындан башка дагы аябай көп түрлөрүн үйрөнүп келдим. Эми балким көрөрмандарга кызык болуп атса керек, жаңы тренддеги өзгөчө себет экен деп. Анан баасын билсек болобу? Баасы ушул алдыбыздагы турган себет ушул кичинекей, эң кичинекей размер болуп эсептелинет. Бунун баасы 5000 сом. Демек, чөнтөгүңүздөргө деле жеңил экен көрөрмандарга баягы өзгөчө себеттерде деле кыз узатууда же балким келин алууда кеш тапшырып атканда деле өзгөчө стилдеги себеттер менен тапшырсак, кудасы баягы кайын журт дегенде жакшы эле кабыл алат болуш керек менимче. Өзбекстандан билим алып келдим дедиңиз. Билим баягы изденүү сен ийгиликке жетпейсиң деп коет. Анан тынымсыз билим алып келесиз, жаңы ачылыштарды жасап келет экенсиз. Көбүнесе идеяларды кайсыл жактан аласыз? Көбүнчө идеяларды интернет тармагынан алам. Өзбекстанды карайм, Казакстанды карайм, биздин кошуна мамлекеттерде кайсыл себеттер же болбосо кайсыл себеттерге суроо талап көп, кайсылар жакшы адамдарга көбүрөөк кайсылары жагып атат, ошолорду да карайм, Pinterest'те карайм. Ошондой эле негизи Кыргызстанда биз Кыргызстанда буларды өзүбүз ойлоп таппайбыз да. Негизи эле кошуна мамлекеттерден, коңшу мамлекеттерден. Демек интернет аркылуу эле жаңы идеяларды карап, анан ошол жактан өзүңүзгө жаккан болсо, мына ошол интернет аркылуу дагы баягы карап, окуп, изденип өнүгөсүз. Ооба, кээ бир варианттарын, кээ бир дизайндарды өзүм түзгөнгө аракет кылам. 65-63 менен бүткөн абонент сиз менен кантип байланышсак болот деп SMS кат жазган экен. Той баштык деп Instagram баракчаны издесеңиз, ошол жактан той баштык деп жазылып турат. Негизи баракчанын өзүндө эле ошол жакка кирсеңиздер, ошол WhatsApp ссылка бар. Эфирден кийин буюрса сиздер менен байланышабыз. Столдун үстүндө турган кызыл себеттин баасы канча жана жасалуу жолдору кандай? Мага аябай жакты деп 42 менен бүткөн абонент. Бул себеттин сатылган баасы 2000 сом. Жалпы кеткен материалына 1000 сом кетет. Ушул эле себетти жасоодон 1000 сом тапса болот. Анан жасалуу жолу аябай деле кыйын эмес, оңой эле. Азыр эми бул жактан дагы көрсөтүп бер деп суранышкан, бирок көрсөтүп бергенге бир аз убактыбыз тар болуп калат экен. Ошондуктан мүмкүнчүлүк болбой калды. Баракчадан карасаңыз, ошол жакта ушулардын жасалуу жолдору дагы бар. Саж дайым ишиңизге ийгилик каалайбыз, сизди тааныйбыз, ар дайым кыргыз элине кызмат кылып эле тойлордо сиздин себеттер жайылып турсун деп 17 менен бүткөн абонент. Чоң рахмат. Саж дайым анан айтсаңыз, дагы баягы жакында эле Өзбекстандан билим алып келдим дедиңиз. Дагы келечекте кандай бир максаттарыңыздар бар? Келечекте буюрса ушул көптөгөн адамдарга пайдабыз тийип, көптөгөн адамдарды, айымдарды айрыкча окутсам дейм. Алар дагы мисалы үчүн бул нерсе дагы, бул идея дагы мага декреттен келген да. Өзүм турмушка чыкканга чейин окуп, андан кийин окуган менен бирдей эле өзүм иштеп, дагы сувенирлерди жасачымын, кыял базарына өткөрүп, өзүм жумуш менен постоянно алек болуп жүргөн үчүн декретте отуруп калганда мага аябай кыйын болду да. Өзүм ар кайсы тараптан изденип көрдүм. Кийиздерди уютуп көрдүм, дагы башка аябай көп нерселерди жасап көрдүм. Анан мисалы үчүн бир нерсе болбосо, экинчи нерсе болуп кетет да. Ушул себет тармагына келгенде менде да жумушум алдыга жылып кетти. Ошондуктан мага окшогон айымдар мисалы үчүн Кыргызстанда аябай көп. Ошол айымдарды окутсам дейм, алар дагы ушул өздөрүнө жаккан жумуштары менен алек болсо дейм. Андан кийин азыркы биз чакан ишканабыз, чоң ишкана болуп, буюрса Кыргызстан эле эмес, Орто Азияда жана башка мамлекеттерге дагы бир пайдасы тийген бир чоң ишканалардан болсок деп. Мына кадырман көрөрмандар, эгерде ишкерликти баштайм десеңиз, азыркадан үйдө отурбастан, өзүңүздүн баягы ойлоруңузга мындай моюн сунбастан сөзсүз түрдө ишкерликти баштасаңыздар болот экен. Биздин Саж дайым айтып өткөндөй башында коркунуч болгон, ар кандай сөздөр айтылган, бирок 6 жылдын жүзүндө мына ушундай көптөгөн кардарларды тап, өзүнүн ишин улантып, жана ошондой эле өзү эле иштебестен дагы командасында бир канча айымды
каражат менен камсыздап, иш менен, жумуш менен камсыздап, ийгиликке жеткирип отурган айымдарыбыздын бири. Бизде болсо WhatsApp тармагынан келген суроо бар. Саламатсыздарбы регион? Сайжыдайым ишиңизге ийгилик каалайбыз. Кайсыл жактан болосуз? Окуп, үйрөнөлү дедик эле, жана үй бүлөңүз тууралуу дагы айтып берсеңиз деп 17 миң бүткөн абонент. Чоң рахмат. Азыркы учурда окутуу Бишкек шаарында онлайн жана офлайн окутабыз. Региондордо же болбосо алыс жактарда болсо онлайн окуса болот. Ал эми Бишкек шаарында эгер мүмкүнчүлүгү болсо келип бизден офлайн үйрөнүп кетсе болот. Ал эми үй бүлөм тууралуу айтсам, мен өзүм үйдө кыздардын эң кечүүсүмүн. Өзүм 4 тууганмын, 2 эжем менин бар. Ал эми өзүмдүн үй бүлөлүк абал боюнча өзүмдүн 3 балам бар буюрса. 2 кыз, 1 эркек балам бар. Кайсыл жактан болосуз деп? Өзүм Ош областына караштуу Карагулжа районунун Капчыгай айылынан болом. Мындайча айтканда, Алай көрөндөн болом. Өзгөчө алдыңызда турган себепти дагы мен өзгөчө элестетип атам. Өзгөчө бир гавхар сыяктуу таштар менен деп койсом болот, Ооба. Булар болсо азыркы учурда конфет салса болот буларга, сухофруктыларды салса болот. Ар бирин мисалы үчүн пакеттерге салып алып барбастан өз-өзүнчө пакеттен чыгарып ушуларга салып, түр-түрү менен салып койсок, аябай кооз көрүнөт. Азыркы учурда бул ушул себептерге дагы суроо талап аябай чоң болуп аткан учуру. Мурун мисалы үчүн заказдарым бир эле Кыргызстанга эле жасап келгенмин башында. Азыркы учурда Россияга, ошондой эле Кавказга, даже Германияга дагы жиберген убакыттарыбыз болуп атат. Жакында эле бир чоң крупный заказ 4-5 наборду Кавказга жибердик. Андан сырткары Германиядан дагы 7 набор алдык. Заказга. Демек, Кыргызстанда эле эмес, 6 жылдын ичинде биздин башка өлкөлөргө дагы мына ушул себептерди таанытып, кыргыздын салтын сактап келе жаткан турбайсыздарбы? Сайжыдайым, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна бара жатыптыр. Анан ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ар дайым кыргыз элине кызмат кылып, мына ушундай ар бир тойдо ушул сиздин себептериңиз жаркырап, ар бир адамдын, кардардын купулуна толсун дейли. Анан көрөрмандарга дагы айтып өтөлү, ардактуу көрөрмандар, мына ушундай себептерди буйрутма кылып, өзгөчө тоюмдун көркүн ачам десеңиздер, той баштык Instagram баракчага катталып, мына ошол жактан Сайжыдайым менен байланышсаңыздар болот экен. Анан Сайжыдайым, эми сизге эркин микрофон берели. Жалпы командаңызга, ата-энеңизге, бир туугандарыңызга, жолдошуңуздарга өзгөчө салам жолдосоңуз болот. Чоң рахмат, сиздерге дагы ушундай мүмкүнчүлүк берип, кыргыз элим менен ушинтип көрүштүрүп аткан, ушу көпүрө болуп берген сиздерге да чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Андан сырткары мени колдогон адамдардын баарысына ыраазычылык билдирем. Ошондой эле өзүмдүн туугандарым, бир туугандарым баардыгы мени колдоп келет. Койчу, сенин колуңан эмне келет дебестен, жок, сен кыйынсың, сен күчтүүсүң, сенин колуңан келет деп баардыгы мага мотивация берип турушат. Эгерде мен капаланып, жок болбой калат окшойт, баштабай эле койсом окшойт дегенде дагы жок, сенин колуңан келет. Сен жасайсың барын, сен кыйын кызсың деп турушат. Мен баардык туугандарыма, ушул мени колдоп турган эжелериме баарына ыраазычылык билдирем. Жана дагы мени колдогон кыргыз элиме ыраазычылык билдирем. Ушул кыргыз элинин колдоосу менен буюрса мен ушундай даражага жетип отурам. Максаттарыңыз ишке ашсын дейли. Чоң рахмат дейли. Ардактуу көрөрмандар, кыргызды тойсуз, ал эми тойду кыргызсыз элестетүүгө мүмкүн эмес. Албетте ар бир үйдө той болсун, ар дайым кыз узатыңыздар, келин алыңыздар, ар дайым дасторконуңуздар жакшылыктарга жайылып, тойдун үстүндө көрүшөлү деп. Мына бүгүнкү биздин убактыбыз дагы соңуна келип жетти. 1 саат алкагында сиздерге кызмат кылган Адилет Аманголов болдум. Ар дайым жакшы күндөрдө амандашып, саламдашып, жан дүйнөбүзгө жакшылыктын нурларын жаратканым сиңире берсин деген тилек менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Эртеңки эфирден жолугушканча аман туруңуздар.